Жол азабы Үч Нура өрөөнүнүн 7 айылынын тургундарын көп жылдан бери убайымга салып келген. Эми Транспорт жана коммуникациялар министрлиги каржылаган 14 миллион 400 миң сомго 2 чакырым асфальт төшөлүп, көйгөй четинен чечилүү алдында турат. Аң чөнөк жолдун баары жыртылып бүткөн. Эми жакшы эле болуп ататмы? Асфальт түшкөн элге мыкты эле болбодубу? Ошол эл үчүн сон болду. Буга чейин канча машина дөңгөлөгү жарылат, кадабой кетет, бүт убарачылык болот. Жолубуз шифр болчу буга чейин. Эми асфальт тапчат, Кудай буйрса. Эң эле аябай проблема жараткан жер ушул жерде да. Орчастан нарынга чейинки участок. Асфальттын калыңдыгы 6 сантиметр болуш керек. Мына өзүңүз көрүп аткандай жерден 6 сантиметр чыгып атат. Азыр 9 болуп атат, тапталгандан кийин 6 сантиметрге келет. Ал эми Нарын району боюнча быйыл 5,5 чакырым жолду асфальттоо планга кирген. Учурда инженердик көзөмөл тобу жолдун курулушун тыкыр текшерүүдө. Жол бүткөндөн кийин бир жарым саат кое туруш керек дагы жеңил каток тебелейт биринчи, орто каток. Андан кийин бул пневмокаток менен жакшылап тыгыз чыгыш үчүн тебелешет да. Жол куруучулар жолдун сапатына кепилдик беришет. Айтымдарында стандарт боюнча жолдун туурасы 6 метр болсо, калыңдыгы 6 сантиметр болушу керек. Асфальт жергиликтүү Достук асфальт заводунан чыкса, битуму коңшу Казакстан өлкөсүнөн алынып келинет. Быйыл жетишебиз, каражат жагына маселе болбойт. Буюрса финансирование өз убагында болуп баштады. Толук кандуу жумушту бүтүрүп кетерибизге ишенем. Акыркы 2 жылга салыштырмалуу быйыл Нарын жергесинде жол курууга өзгөчө көңүл бөлүнүүдө дешет адистер. Иш ыргагы азыркысынан жазбаса, башталган иштер суук түшкүчө бүткөрүлүп пайдаланууга берилмекчи. Нооруз Абылаев, Өлкөдеми, Нарын району.